Сөз жогорку кеңештин туруктуу өкүлү Самат Кыштообековичке берилет. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу Конституциялык соттун судьялары, урматтуу төрага, урматтуу тараптар. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун өндүрүшүнө каралып жаткан Жорокуловдун, Мусулмановдун Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 267 беренесинин 5 бөлүгүнүн айыпталуучуну кызмат ордунан убактылуу четтетүү мындай чаранын көрүү зарылдыгы болбой калганда прокурордун тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча тергөө судьясынын, ал эми соттук териштирүүдө судьянын соттун токтому менен жокко чыгарылат деген сүйлөө менен көрсөтүлгөн жобосунун конституциялыгын текшерип берүү жөнүндө өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 120 беренесинин конституциялык текшерүү боюнча Матсаков жана Жаныбековдун өтүнүчтөр боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши көрсөтүлгөн өтүнүчтөрдү иликтеп, анда келтирилген жүйөлөрдү негиз деп эсептей тургандыгын жана арыз ээлеринин талаптары төмөнкүдөй негиздер боюнча канааттандырылууга жатпай тургандыгын белгилейт. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет, мамлекет ишмердүүлүгү баарынан мурда укуктун үстөмдүгүнө, мыйзамдуулук режимине, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин таанууга жана сактоого негизделген. Жогоруда түшүнүк өз кезегинде инсандын, ошондой эле мамлекеттин да мыйзамдардын талаптарын карманууга жана так аткарууга өз ара жоопкерчилигин алып келет жана муну менен укуктук мамилелердин бардык субъектилерине укук ченемдүү жүрүм турумду тандоого түрткү берет. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесине ылайык адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгы менен адеп аклагын сактоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук ажыратылгыс жана кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 6 беренесинде кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн милдеттери каралган. Аталган берененин 1 бөлүгүндө кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн милдеттери камтылган. Алар инсанды, коомду жана мамлекетти кылмыштардан коргоо, адилеттүү соттук териштирүү жана кылмыш жаза мыйзамын туура колдонуу деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле материалдык залалдын жана моралдык зыяндын ордун толтуруу, камсыз кылуу каралган. Кыргыз Республикасында кылмыш жаза сот өндүрүшү укуктун үстөмдүгүнүн принцибин сактоо менен жүзөгө ашырылат. Ага ылайык адам, анын укуктары жана эркиндиктери эң жогорку баалуулуктар катары таанылат. Алгачкы текшерүү органынын кызмат адамы, тергөөчү, прокурор, тергөө судьясы, сот, кылмыш жаза сот өндүрүшүндө катышуучу башка органдар жана жактар Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жогоруда белгиленген кодексин жана башка мыйзамдардын жоболорун бекем сактоого милдеттүү. Аталган кодекстин 13 беренесинде кылмыш жаза сот өндүрүшүндө адамдын жана укуктарын эркиндиктерин коргоо принциби болгондуктан ошол ар бир адамга кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн баардык баскычында жана анын укуктарын эркиндиктерин соттук коргоого кепилдик берилет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 2 главасында кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн милдеттери, принциптери так белгиленген. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 120 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык кылмыш жаза сот өндүрүшүн жүргүзгөн орган катары тергөөчү, прокурор жана сот болуп эсептелет. Алар шектүүнү айыпталуучуну кызматтан убактылуу четтетүү тартибинин негизинде тергөөнүн жүрүшүнө тергөө судьясы, ал эми сот өндүрүшүндө сот тергөөчүнүн, прокурордун өтүнүчү боюнча бул кызматка калуу менен ишти сотто калыс кароого же териштирүүгө тоскоолдук кылат же кылмыштуу ишти жасоону улантышы мүмкүн деген жетиштүү негиздер болгондо шектүүнү айыпталуучуну кызматтан убактылуу четтетүүгө укуктуу. Мындай чаралар сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканда айыпталуучуну тарабынан тергөөгө тоскоолдук кылбаш үчүн жана кызматка калуу менен бирге ишти сотто калыс кароого же териштирүүгө тоскоолдук кылат же кылмыштуу ишти жасоону улантат деп божомолдоого жетиштүү негиздер болгондо ишти объективдүү жана толук жүргүзүү максатында шектүүнү айыпталуучуну кызматтан убактылуу четтетүүгө негиз болот. Кызматтан убактылуу четтетүү жазык өндүрүшүнүн нормалдуу жүрүшүн камсыз кылууга, тергөөгө мүмкүн болуучу таасирди болтурбоого жана жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого багытталган чара экендигин белгилеп кетишибиз керек. Бул тергөөнүн кызыкчылыгында колдонулуучу убактылуу мүнөзгө ээ жана айыпкерге карата тергөөнүн жана же соттук
териштирүүнүн жүрүшүнө колдонулчу чара. Кызматтан убактылуу бошотуу убактылуу экендигин дагы бир жолу белгилеп кетүү зарыл жана жазалоо чарасы болуп саналбайт. Айыпталуучуну кызмат ордунан убактылуу четтетүү жөнүндө тергөө судьясынын токтому жогору турган сотко даттануу укугу тергөө процессин ар кандай себептер менен созуктуруу иш аракеттери болушу мүмкүн. Ал эми кодекстин 267 беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык кызмат ордунан убактылуу четтетүү чаранын зарылдыгы болбой калганда прокурордун тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча тергөө судьясынын ал эми соттук териштирүүдө судьянын соттун токтому менен жокко чыгарылат деп белгиленген. Тергөөнүн жүрүшүндө тергөөнүн купуялуулугу үчүн кылмыш ишти соттун кароосуна жиберилгенге чейин тергөө тарабынан жактоочуга иштин материалдары менен толук таанышууга чектөө коюлган. Ошондуктан тергөөнүн жүрүшүндө жактоочуда айыпкердин кызматтан убактылуу бошотуу же андай зарылдык болбой калгандыгы боюнча маалыматы жок болгондуктан кылмыш иштин толук жагдайын билбейт жана даттануу үчүн сотко негиздей албайт. Маалымат катарында белгилеп кетсек, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 253 беренесине ылайык айыпталуучу анын жактоочусу тергөө аяктагандан кийин кылмыш иштин материалдары менен толук таанышууга укуктуу. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 37 главасында сотко чейинки өндүрүштөгү соттук контролдун процессуалдык тартиби белгиленген. Аталган главада тергөө жана атайын тергөө аракеттерин жүргүзүү жөнүндө өтүнүчтү кароо тартиби, жүргүзүлгөн тергөө же болбосо атайын тергөө аракеттеринин мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүү тартиби сотко чейинки өндүрүштүн кызмат адамдарынын аракеттерине, чечимдерине даттануларды кароо тартиби белгиленген. Ошондуктан кызмат адамдарынын аракеттерине жана тергөөнүн мыйзамдуулугуна карата даттанууга толук мүмкүнчүлүгү турат. Ошол эле кодекстин 123 беренесинде өтүнүчтөрдү билдирүүгө укуктуу адамдар, башкача айтканда шектүү, айыпталуучу, адвокат, жабырлануучу жана анын мыйзамдуу өкүлү жана өкүл, эксперт, уюмдун администрациясынын өкүлү жана сотко чейинки же соттук өндүрүштүн жүрүшүнүн укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары козголгон башка адам процессуалдык аракеттерди жүргүзүү үчүн кылмыш иши үчүн мааниге ээ болгон жагдайларды белгилөө, өтүнүч менен кайрылган адамдын же болбосо аларга сунушталган адамдын же уюмдун укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу үчүн процессуалдык чечимдерди кабыл алуу жөнүндө өтүнүч менен тергөөчүгө, прокурорго, сотко кайрылууга укуктуу. Ошону менен бирге кодекстин 16 главасында кылмыш жаза сот өндүрүшүн жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын аракеттерине жана чечимдерине даттануу белгиленген. Ага ылайык 125 беренеде алгачкы текшерүү органынын, тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин прокурордун аракетине же аракетсиздигине жана чечимдери эгерде жүргүзүлүп жаткан процессуалдык аракеттер же чечимдер кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн катышуучуларын ошондой эле башка адамдардын кызыкчылыктарын козгосо, ушул кодексте белгиленген тартипте аталган адамдар тарабынан даттанышы мүмкүн. Мындай адамдарга карата сот тарабынан соттун актоо чечими болгон убакта реабилитациялоо, анын ичинде мурдагы эле кызмат ордуна калыбына келтирүү жана мажбурлап иштебей калгандыгы үчүн компенсация алуу укугу берилет. Жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 267 беренесинин 5-бөлүгүнүн талашылып жаткан айыпталуучуну кызмат ордунан убактылуу четтетүү, прокурордун тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча судья сот тарабынан соттук териштирүүдө бул чараны колдонуу зарылдыгы болбой калганда тергөө судьянын токтому менен жокко чыгарылат деген сөздөр менен белгиленген ченемдери Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2-бөлүгүнүн, 61 берененин 1-бөлүгүнүн жана 100 берененин 3-бөлүгүнүн жоболоруна карама каршы келбейт деп эсептейбиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 120 беренесинин белгиленген ченемдери Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42 беренесинин 1-бөлүгүнө, 57 беренесинин 1-бөлүгүнө, 61 берененин 1-2 бөлүктөрүнө жана 100 берененин 4-бөлүгүнүн жоболоруна карама каршы келбейт деп эсептейбиз. Жогорулардын негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 37 беренесине жетекчи алып өтүнөбүз. Жорокуловдун, Музулмановдун жана Матсак, Жаныбековдордун Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин беренелеринин Конституцияга карама каршы келүү жөнүндө өтүнүчтөрүн канааттандырып калтырууну суранабыз.